Айдоочу өзү дагы түшүнбөй калган. Жалал Абадта арканын жанында эмпияты үлгүнүн айдоочусу рулга ээ боло албай, унаасы менен арка сайылып калган. Эл тыгынынан басарга жер жок. Бир канча адамдар дагы өзүн жоготуп койгон. Жалал Абадта площадьта өтө каттуу майрам болуп жатат. Бишкекте өтө каттуу шамалдын кесепетинен унаанын үстүнө дарак кулап түштү. Кара сууда кызды зордуктаган киши милицияга пара берип жаткан жеринен кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 30 август майрам. Машина мага түшүп кетиптир. Беха. Канча дедиң объем? Мына Кургойдан чыгып эле 180 баскан окшойт. Нерден мынакей. Мындан тайып, мындан кирип кетиптир да. Бул жердеги адамдар айтат 3-7 бакага сыңар жардам берип дейт. Бакага жөнөтүп койгула ошо видеороликти. Машина экен десиз. Бирок эч кимдин акыл жетпей атат. Кантип түшүп кетти бул? Жалал Абадтыктар үйдө бирөө жарым калдыбы? Жалал Абад ситиге келип алсаңар экинчи борборго барган. Жаш баласы менен келгендер баары эле адашып калат го дейм. Кара сууда зордуктоого шектелген жаран милицияга пара берип жатып кармалды. Ош облусунун Кара суу районунда милиция кызматкерине пара берген жаран кармалып, ага карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу 30 августта ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой 29 августта зордуктоо менен козголгон кылмыш иши боюнча шектүү катары суралып жаткан жаран маселени оң жагына чечип берүү максатында милиция кызматкерине 25 000 сом акча каражатын сунуштаган. Аталган факты пара берүү боюнча кылмыш иши козголуп, ал акча каражатын берип жаткан жеринен кармалды. Шектүү Өзгөн шаарынын тургуну 1988 жылы туулган жаран болуп чыкты. Учурда ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бишкекте катуу шамалдан улам бак унаны басып калды. Бишкекте алдын ала берилген штормдук эскертүүдө шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин жетиши күтүлгөн. Народной репортерго келген видеодо шамалдын кесепетинен чоң бутак унаанын үстүнө кулап түшкөнү тартылган. Окуя Кыргыз Алтын кеңсесинин жанындагы унаа токтотуучу жайда болгон. Наркологиялык текшерүүнүн жыйынтыгында ал байыңзат колдонгону аныкталган. Айдоочулук күбөлүгүсүз таксист кармалды. Патрулдук милиция такси айдап жүргөн, бирок айдоочулук күбөлүгү жок жаранды кармады. Наркологиялык текшерүүнүн жыйынтыгында ал байыңзат колдонгону аныкталды. Маалыматка ылайык, бул адам жүргүнчүлөрдү ташуу иши менен бир нече айдан бери алектенип келген. Кашка сууда ири өрт чыгып, жалындаган от асманга жетти. Чүй облусунун Кашка суу аймагында ири өрт чыгып, асманга чоң жалын жана калың кара түтүн көтөрүлдү. Азырынча өрттүн эмнеден улам келип чыкканы жана так эмне күйүп жатканы белгисиз. Окуя болгон жерге тиешелүү кызматтар жөнөтүлгөнү кабарланууда. Кошумча маалымат кийинчерээк берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы уулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим.
Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам. Кыргыз элин кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. М-банк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Почему жокмун? Мени карасыз? Что-то употребляли? Нет. Не употребляли? Наркологию пройдем? Хорошо. Сиз башка такси чыгырып кете бериңиз. Бул азыр наркологияга да барат. Хорошо, сиз анда пассажирскийге отуруңуз. Азыр биринчи наркологияга баралы. Ага чейин сиз документтериңизди тактай бериңиз, Не надо никому звонить, хорошо? Звонить не помогут. Я уже вижу, как вы звоните, и мне на телефон звонят уже. Хорошо? Не надо никому звонить. Звонки сейчас не помогут. Поняли меня? За свои действия, пожалуйста, отвечайте сами. Сейчас в наркологии нам подтвердили факт употребления наркотических веществ данного водителя. Уважаемый, вы сколько занимаетесь перевозкой пассажиров услугой такси? Несколько месяцев. Несколько месяцев? Пару месяцев. Пару месяцев. В таком состоянии? Вы понимаете то, что вы рискуете жизнями своих пассажиров? Да. Да? Еще и не имеете водительского удостоверения. Вообще не получали, да? Нет. Нет? Вы понимаете то, что вы отвечаете за жизнь пассажиров своих? Водитель всегда ответственен. Очень печально, потому что водитель данного транспортного средства не имеет водительских удостоверений, во-первых. Во-вторых, при проверке вызвало подозрение, а в наркологии нам подтвердили факт употребления наркотических веществ. Что самое опасное, водитель данного транспортного средства занимается услугой такси, рискуя жизнь. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич.